Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жашыл экономиканы өнүктүрүү менен өлкөнүн тышкы карыздарынан кутулуу демилгесин сунуштады. Бул аркылуу экологиялык кырдаалда жакшырып бир катар көйгөйлөр жеңилдемек. Натыйжада Кыргызстан өзүнө утуш алып келүү менен бүтүндөй дүйнөгө пайдасын тийгизе алат. Бул эмнени билгизет? Эгер биз ошо жаратылышты коргоо жаатында өзгөчө корголчу жаратылыш аймактарын көбөйтсөк, аянттарын көбөйтсөк, ошондой эле жашыл мураса деген акция аркылуу ошол жашыл өсүмдүктөрдү эгүү менен ошол климаттын өзгөрүшүнө мындай бир адаптациялык иштерди алып барсак, ошонун алкагында эл аралык уюмдар, атайын түзүлгөн эл аралык уюмдар бар. Ошолор биздин тышкы карыздарды кечүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Урматтуу өнөктөш өлкөлөр жана эл аралык өнүктүрүү каржы институттары, биздин өлкөдө ыш маселеси акыркы жылдарда эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калганын баарыбыз көрүп турабыз. Ыш күз-кыш мезгилдеринде өзгөчө талкууга алынып, мында жылытуу үчүн көмүр пайдалануунун дагы үлүшү аз эмес. Бул маселени чечүү комплекстүү мамилени талап кылаары талашсыз. Президенттик кызматымдын 1-жылында мен экология жана жашыл экономика маселелерин мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири катары аныктагам. Биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар уюму 2022-жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыяласа, өткөн жыл Кыргызстанда да тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттүү маселелери дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө, анын ичинде 1000 жылдык мөңгүлөрү бар Кыргызстанга да тиешелүү. 2021-жылдын ноябрында Глазго шаарында климаттын өзгөрүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин саммитинин ачылышындагы кайрылуумда Кыргызстан 2030-жылга чейин парник газдарынын эмиссиясынын 44%га кыскартууну көздөөрүн, ал эми 2050-жылга көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө аракет кылаарын билдирген элем. Ага ириде гидроэнергетиканы өнүктүрүүнүн аркасында жетишүү мүмкүн. Кыргызстан гидро ресурстарга бай өлкө. Суу ресурстарынын башында турганыбызга карабастан, эгемендүүлүк жылдарында жаңы ГЭСтерди кура албай, кышында электр энергиясын импорттоого аргасыз болгонубузду өкүнүч менен белгилейм. Эгемендиктин 30 жылында мазут, көмүр жана буга чейин болгон ГЭСтерден эле күчүбүздү чыгарып келгенбиз. Учурда биз гидроэнергетикалык дараметибиздин 10%га гана жакынын пайдаланып жатабыз. Ошондуктан менин тапшырмам менен акыркы 2 жылда өлкө боюнча кичи жана орто ГЭСтердин курулушу жигердүү башталып, инвесторлорго жеңилдиктерди берүү боюнча тиешелүү ченемдик документтер кабыл алынды. Келечекте атамекендик энергетиканын флагманы боло турган эң ири курулуш Камбар-Ата 1 ГЭСи башталды. Бул долбоорлорду ишке ашыруу менен Кыргызстанды чындап эле энергетикалык жактан көз карандысыз электр энергиясын чет өлкөлөргө экспорттой турган өлкө деп атоого болот. Балким мындан илгери жылдарда буга көбүрөөк көңүл бурулса, бүгүн ыш маселеси мынчалык курч турмак эмес. Күз-кыш мезгилдеринде электр энергиясын жылуулук үчүн көбүрөөк колдоно алмакпыз. Азыр биз жашыл экономиканы өнүктүрүүгө ишенимдүү багыт алдык. Дүйнө жүзү буга өзгөчө көңүл бурууда. Ошондуктан мен өлкөнүн тышкы карызын жашыл долбоорлор боюнча демилгелерге алмаштыруу маселесин жигердүү иштеп чыгууну тапшырдым. Айта кетсем, бүгүнкү күндө тышкы карыбыз 4,2 миллиард АКШ долларынын тегерегин түзүүдө. Албетте, биз тышкы карыздарды төлөө боюнча милдеттемелерибизди толук аткарып келе жатабыз жана мындан ары дагы аткарабыз. Ага толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгону жашыл экономиканы өнүктүрүү жана аны менен дүйнөлүк экологиялык кырдаалды жакшыртууга чогуу чаран салым кошолу деген демилгени көтөрүүдөбүз. Тышкы карызга төлөнө турган каражаттар жашыл долбоорлорду колдоого жумшалса жакшы болмок. Бул багыттагы долбоорлорду донорлор менен өнүгүү боюнча өнөктөштөр эле каржыласын дегенден алыспыз. Аларды ишке ашыруу үчүн өзүбүз дагы каржылык жактан салым кошуп ишке ашырып келе жатабыз жана ашырууга даярбыз. Жашыл экономика жөнүндө кептер көптөн бери ар кыл деңгээлде айтылып, тилекке каршы басымдуу учурда сөз бойдон эле калып келүүдө. Келиңиздер, бул жагдайды биргелешип өзгөртөлү. Жашыл экономика жаатында дүйнө өлкөлөрүнүн арасында аябай эле артта калып жатканыбыз жашыруун эмес. Биз бул жагдайды болушунча тез өзгөртүүнү ниеттенип жатабыз. Бул демилгебиз донор өлкөлөрдө
көрдө өнүгүү боюнча өнөктөштөрдө колдоо табат деп ишенебиз. Азыркы учурда Кыргызстанда 50ге жакын чакан жана орто ГЭСтер курулууда. Бирок бул дагы жетишсиз. Бизде даяр инвестициялык долбоорлор бар. Чакан ГЭСтерден баштап 1000 мегаваттка чейинки кубаттуулуктагы ГЭСтерди курсак болот. Створлору даяр. Өлкөдөгү энергетикалык объектилерди жана ГЭСтерди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз. Биз баардыгыбыз балдарыбыздын экологиясы таза, бай өлкөдө жашашын каалайбыз. Биз өз дараметин ырааттуу пайдаланган, чыныгы энергетикалык көз карандысыз өлкө болгубуз келет. Андыктан мамлекет экология маселесине жана жашыл экономикага көбүрөөк көңүл буруп, бул багытта ишмердүүлүгүн уланта бермекчи. Жашыл экономиканын көп тармактуу артыкчылыктарынан улам мамлекет мурунтан эле бул багытка өзгөчө көңүл бөлүп келет. Бирок экология чөйрөсүндөгү аракеттердин көбү айтылган сөз боюнча гана калып жатканы өлкө башчысынын билдирүүсүндө белгиленген. Глобалдык ошо экологиялык фонддор бар. Ошо фонддордун каражаты миллиард эмес, триллион акчалар. Миллиард деген миллион деген акчаны ала билбейт. Миллиард, триллиондор менен ала иштейт. Ошолор карызыбызды жаап берет, Кытайдын алдында, башка өлкөлөрдүн алдында карыз жаап берет. Биз болсо отчет тапшырып, жанагы гидроэлектростанцияларды, күнгө иштеген, шамалга иштеген электричествону иштейбиз. Жанагы полигон, мусорный полигондорду жок кылабыз. Ошол биздин милдетибиз ошо. Кыргызстанда жашыл экономика тармагына бир топ сектор камтылган. Мисалы, жашыл экономиканын алкагында энергетика, өндүрүш ресурстары, туризм сыяктуу тармактарды өстүрсө болот. Бул жаатта мамлекет жана жеке ишканалар тарабынан көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп турат. Баткенде түзүлүп атат ушундай бир Мадеген деген түстүтөө деген. Экинчи Варан деп коебуз, Каскелең деп коет кыргызча. Ошол Аксыда оюбуз бар. Азыр жерендерди алып келип, уже Ысык көлдө кайра өзүнүн калыбына келип, мурун жерендер жүргөн эмелер болгон жерлер. Ошол жерде жүргүзүп атат. Мындай айтканда, Кыргызстанда иштер көп. Акыркы эле Facebook же болбосо социалдык тармактарда көрүп жатасыздар, уже илбирстер бизде коркуу сезими жок, уже элдер мурункудай муну көрүш кыйын деп жүрчү эле, азыр көп эле байкап атасыңар. Текелердин жүргөнүн байкап атасыңар. Бул иш көптөн бери жасалып келаткан, азыр ошол иштер жаңы дем алды. Анткени мына азыр ФАОнун алкагында чоң проект ачылып атат. Ошол деградация болгон жайыттарды жана токойлорду калыбына келтирүү боюнча. Бул проекттин алкасында почти 1,5 миң гектардай жер токой эгилип, бул Тогуз Торо, Сузак, Актала жана өзгөн райондорунда болот да. Бул мына быйыл стартап этет ал проекттагы. Андан кийин Афока деген проект бар. Ошо Корея мамлекети жана ошол Океания, ушу Азия мамлекеттеринин алкагында. Ал проект боюнча да чоң иштер болот. Дагы жаңы проекттер түзүлүп атат. Бардыгынын бир эле максаты ошол деградация болгон жерлерди калыбына келтирүү. Өткөн жылы жашыл мурас, таза мурас өңдүү долбоорлорго өзгөчө басым жасалды. Мунун алкагында өлкө аймагында 8 миллиондон ашык түрдүү көчөттөр отургузулган жана бул жылы дагы 7 миллиондон кем эмес көчөт тигүү мерчемделүүдө. Ал эми тоолорду туруктуу өнүктүрүү, экосистеманы коргоо чаралары алдыда да улана берет. Бул үчүн атайын 5 жылдык программа түзүлгөн. Мындан сырткары биздин министрлик тарабынан жакында эле иштелип чыкты. Микрокоруктар жана жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактар түзүү. Бул дагы ошол программага кирип кетет да. Мындан сырткары биздин Кыргызстан өзү эле бир дүйнөнүн эң биотүрлүлүккө бай 200 райондун бирине кирет да. Эгер биз ушул жерде жашап турган илбирстерди, ошол эле айтылып келген жан жаныбарларды сактоо жаатында иштерди алып барсак, буга дагы дүйнөлүк коомчулук бизге бул баягы биз тилемчилеп карыз сурабай, булар иш кылып атыптыр деп ошо карызды кечкенге шарт түзүп берет деген да.
Белгилей кетсек, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүү максатында Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Мындан сырткары өткөн жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону демилгелеп, ал бир добуштан кабыл алынган. Климаттын өзгөрүүсүнөн мөңгүлөрдүн кескин эрип жатышы учурдун актуалдуу маселеси. Ал эми Кыргызстандын мөңгүлөрү өлкө үчүн эле эмес, Борбор Азия үчүн маанилүү. Кыргызстандын дүйнөлүк экологиясына таасири чоң. Себеби, мисалы, Орто Азия, аралдагы жана туздар, химикаттар, алардын ошол элементтерин Антарктида табылып атат. Аралдың проблемасы бұл чоң глобалдық проблема, глобалдық дүйнөлүк трагедия. Бирок ошонун проблемасы биздин мөңгүлөрдө башталат. Биз нарынга түкүрөбүзбү, же мусор таштайбызбы, же таза кармайбызбы. Нарынын жээгиндеги, Кара Дарыянын жээгиндеги жана токойлорду өрттөйбүзбү, кырабызбы, же өстүрөбүзбү. Ошол жактан, ошол жерден башталат Сырдария, андан ары Арал, андан ары ошол Орто Азиянын, Орто Азия бул Евразиянын жүрөгү. Ошол проблема ошактан башталат. Биздин ролубуз өтө чоң. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө экологиянын булганышы боюнча жылдан жылга маселе көбөйүүдө. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жаралган көйгөйлөрдү бүтүндөй дүйнө жүзү 10 жылдан бери талкуулап бүтпөй келет. Мунун алкагында жашыл экономика концепциясы да иштелип чыккан. Максаты ишкердик экономиканын адамга жана табиятка тийгизген зыянын азайтуу болуп саналат. Жашыл экономика абдан, мен айтып кеткендей, перспективдүү. Азыркы учурда, азыркы кырдаалда өтө маанилүү маселе. Бирок биздин жашыл экономикабыз мына азыркы Бишкектеги смог менен, Бишкек ошол эң баягы булганган шаарлардын лидери болгону менен билинип атат Кыргызстандагы жашыл экономикабыз. Канча жылдан бери свалка жана көчөлөрдө мусорду жынаганга күчү жетпей жатат. Президент ошого көңүл буруп, эл аралык уюмдарга жана чоң мамлекеттерге кайрылып атпайбы? Биз ушул Кыргызстандын экономикасын ошо жашыл экономика кылалык, жашыл энергетика кылалык деп атат. Ошондо бул жеке эле биздин эле смог эмес, бул жалпы дүйнөлүк экология проблема чечилет деп атат. Дебеген эмес, чырылдап атат. Бирок мен айтып кеткеним келет, бул жерде президент жанагы канча эле ошо набат колокол ура берсе деле болбойт. Жанагы айтып кеткен эл аралык уюмдар, ошол жактын жетекчилери биздин документ, программа күтүп атат. Ошону биздин өкмөт ошого көңүл буруш керек. Жашыл экономиканы өнүктүрүү долбоорлору донорлор менен өнүгүү боюнча өнөктөштөргө эле жүктөлбөй, аларды ишке ашырууга мамлекет да каржылык жактан салым кошот. Муну президент өз сөзүндө билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин да экологияны жакшыртуу долбоорлору аркылуу тышкы карыздардын бир канча бөлүгү төлөнгөн. Эми буга басым күчөтүлөрү күтүлүүдө. Нурайым Бейшиналиева, Келдибек Уланбеков, СТВ.